Бүгүн 8 декабрда Кыргызстанда радио жана телевидение кызматкерлеринин күнү. Телерадио дегенде эле экрандан чыккан алып баруучу, диктор, кабарчыларга назарыбыз түшөт. Теле тармагында журналисттен сырткары маанилүү ролду ойногон операторлор. Ошондой операторлордун бири биздин каарманыбыз жана кесиптешибиз Жылдыз. Ал бул тармакта 4 жылдан бери эмгектенип келет. Мен мындай тартылганга эмес, тартканга кызыганам көбүрөөк. Мындай камеранын аркасында мындай неме свет коесуң, движение болот, фон болот, ошолорду карасаң мындай сонун көрүнгөн да мага бул нерсе. Анан 2019 Нурда кастинг болгон киного. Анан кийин саат 8ден 6га чейин. Анан эртең менен саат 8де баргам, биринчи баргам. Ичким келе элек, сыртта турабыз, күн ысык. Анан саат где-то 11лерде киргем, 8де башталды. Сценарий жазам өзүм. Сценарийни көтөрүп баргам. Ого чейин биз Нарбот Анарбаев менен тааныш болчубуз. Мындай кинодо көрүшүп, анан сценарийни апарып берип, анан мен тартылбай эле тартайын, сенин командаңа да кошо жүрөйүн деп ошентип, анан эфир сериалда командасына кошулуп, биринчи экинчи сезонунда ассистент оператор болуп иштедим. Биринчи техник болуп кирдим. Камераны бүлчү дагы эмесмин. Студияга оператор болуп, техник болуп, эфирлерди өткөрүп, ошентип жүрүп, анан оператор болуп калдым. Жылдыз Кадырбаева учурда Ош ТВ телеканалынын жаңылыктар бөлүмүндө оператор-монтажер болуп эмгектенет. Өз ишине сүйүү жана берилгендик менен мамиле жасаган каарманыбыз жөнүндө кесиптештери да жылуу пикирде. Башка операторлор менен иштешүүгө караганда Жылдыз менен салыштырмалуу бир топ эле жеңил. Себеби дегенде ал ар бир детальга маани берип айтып турат, дейт кесиптеши Алмагүл Эркебай кызы. Жылдыз экөөбүз оператор, анан журналист катарында иштешип келебиз. Анан Жылдыз өзү мындай ишине так, ошол эле учурда жоопкерчиликтүү, анан техниканын тилин түшүнүп, анан өзүнүн ишине мындай сүңгүп кире алат да. Анан аны менен катар эле ошол учурда бир кадрды мындай жаратып калыш үчүн аракетти мындай абдан кылат. Жаратмандык жагынан дагы мындай оператор катары өзгөчөлүгү бар да. Анан ошол эле учурда экөөбүз журналист, анан кийин оператор катарында иштешебиз. Анан съемкага чыккан учурларда баягы бизди таң калуу менен карагандар болот да. Оператор кыз турбайбы деп мындай интервьюларга барганыбызда, съемкага чыкканыбызда тарта аласыңбы сен, тартып атасыңбы деп келип, аны таң калуунан ишине кызыккандар, кыз болгондугу үчүн анын ишине мындай кызыгып келип карагандар көп болот да. Анан бул кыз болгонуна карабай ошондой эми оор техниканы көтөрүп, мындай өзүнүн ишин мындай сүйүү менен кабыл алат да, ишине болгон сүйүүсү. Анан ошол эле учурда баягы бир нерсени жаратуучусу жагынан өзгөчөлөнүп турат да. Ар бир кесип ардактуу демекчи, кызыгуунун артынан бул кесипке келип жашоосунун бир бөлүгүнө айланткан каарманыбыз жумуш арасында кызыктуу жагдайлар өтө көп болоорун айтат. Оор учурлар болот. Бишкекте 1-июнду тартып калдык, жаш балдар күнүн. Анан кийин камера штатив көтөрүп жүрөм. Анан ал жакта тартып калышың керек да, ошол болуп аткан нерсени. Бар жок эле чоң байкелер, кишилер өтүп кетет алдыга. Мен калып калам аркада, же место жетпей калат. Илеп аласың го. Мен болду, съемкага чыкпайм деп студияга ыйлап келгем. Ал жакталар да күлүп, анан ошентип кызыктуулар болот. Неге кызыкканым, бул жерде өзүң тартасың бир нерсени, ойлоносуң, схема түзөсүң, тартасың, анан ошону өзүң жасайсың да, өзүң бир нерсе жаратасың да, мындай көчүрүп койбойсуң да, болуп аткан нерсени кайра жасап койбойсуң да. Анан сен ар бир тарткан нерсең бул мындай бир нерсени жаратуу да, мындай башкача бир нерсени жаратасың. Ошосу менен кызыктуу. Кесиптештерибиздин жумушунда ийгилик каалап, жалпы радио жана телевидение кызматкерлеринин күнү менен куттуктайбыз. Нуржамал Тоштук кызы, Самат Сайдаматов, Ош ТВ Арутан көрсөтүүсү.